Bana verdi. Saklandıca. Anda emez. Митинг үлүүстү жеткирели деп аткандан кийин ушул уюштуруучу топ Çok aytkan. Ne eski bilimi. жыйындын катышуучулары мындай болуп атат да бу жерде келгендин баары тең. Губернаторго айтасыңбы, акимге айтасың, кимге айтасың? Жетпей атпайбы ал нерсе, чечилбей атпайбы? Азыр бу жерден элдин көйгөй Kızım bak kardeşimle gittir. Pazar bu. İyi. Балдар мындайга барбай келет. Нормально, даже балдарыбыздан давайте нормально өткөрөлү пикетти, баралы. Келсин деп талап кылсак, эч кимиси келген жок да. Бизде эч ким көйгөйүбүз туккан жок да. Саясий немелер, чакырыктар, саясий ар кандай немелер болду. Ошого мен бүгүнкү митингге өзүмдүн канааттандырарлык, өзүмдүн ой пикиримди айта албадым. Мен негизинде Кытай немеси үчүн келген элем. Маалыматтарга таян. Расмий түрүндө билдирүү бергенбизде саат 1ге чейин болмок деди. Анан ошо бирден ашкандан кийин милиция уже Жөнүнө турушкан биз кеткилетиги бу деп талап койгондо ошондон башталып, мына азыр алып келип берем. Түшүнүп калып тилкат жазып атабыз. Болгону ошол кыйнаган эч ким жок. Болбойт да, рабочий күнү канча 4 Эми мен бул жерде эч кандай бир мыйзам буздум деп эсептебейм өзүмдү. Мен ушул жерде бийлик өкүлдөрүнө мэрияга уведомление калтыргам. Саат 10-тон саат 1ге чейин өткөрөм деп. Саат 1де мен митингди жабык деп жарыялагам. Анан кийин жана ал жерде талаптар мен жогорку кеңештин спикерине кирип, ушул талаптарга жеткирдим. Мен мээлик көзөмөлгө келип кошулгула, ушул жерден комиссия түзүлүп, проверкаларды баштайбыз деген маалыматты айтам деп келгенде, ушул ал жерде уже башка атмосфера болгонун мен байкадым.